Саламатсыздарбы? Сүзтештер, кыматтуу жыйындын катышуучулары. Бегланбек Конушбекович, мэрдин биринчи орун басарысыз. Азыр бир-эки маселе боюнча чу дегенде эле токтолоюн. Биринчи ачык айкындуулук боюнча онлайн кетип атат. Үн жазылбайт. Атайын коомчулукка көрсөтүүдө бир жалпы план менен көрсөтүп атат камерада. Бул деген сөз өкүнүчтүү да. Эмне үчүн айтып атам? Ушул жерде көтөрүлгөн маселе шаар тургундарына көрсөтүлүп туруш керек. Ачык айкындуулукту биз камсыз кылышыбыз керек. Шаардык депутаттар эмне маселе көтөрүп атат, кандай маселелер Бишкек мэриясында каралып атат, кайсы маселелер чечилип атат деген маселени депутаттардан сурабай, шаар тургундары мына түз эфирде көрүп тургандыгы жакшы көрүнүш болмок. Ушуну тездик менен эми мэрия камсыздап берсеңиздер, жакшынакай сапаттуу эми технология, автоматизация деп атабыз, санарип деп атабыз. Бирок элементардуу мына сапаты дагы ошол эле учурда үн жаздыруусу мындай жетишсиз. Арт жакта бир канча кызматтын өкүлдөрү турат, алар дагы көрсөтүлбөй турат да. Биринчи өтүнүч, ушу маселени бир тездик менен карап берсеңиздер. Бул биринчи маселе. Экинчиси, ушу чу дегенде эле мен мэриянын босогосунан баштагым келип турат да. Муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти отурат да азыр. Сизге суроо, муниципалдык жерлер кандай шарттар менен берилет? Муниципалдык жер дегенде кайсы жерлер боюнча айтат? Мисалы үчүн типтеги объекттер үчүнбү же болбосо жер катары карагандабы? Жерлеткен типтеги объекттер боюнча өзүнчө? Мисалы, пайда табуу максатында, ишкердик жүргүзүү, каражат табуу максатында муниципалдык жерлерди кантип, кандай шарттар менен алыш керек? Мына шарттар менен кыскача маалымат берип кетейин. Бишкек шаарынын жаранына келип, бизге Бишкек шаардык кеңештин токтомуна ылайык тийиштүү документтер менен Думиге келип кайрылат. Думи ошол эле кайрылмок белгиленген мөөнөттүү архитектура органдарынан жөнөтөт. Жок, мен ал эми деталга кирбейли. Основасын айтсаңыз, кандай эмне менен иш кыласыздар сиздер жерди берүүдө? Эмнеге таянасыздар? АТЗ деп айтпаймынбы? АТЗ мүмкүн эмес деп чыгат да. Анан ошол АТЗ комиссияга келет. Комиссия ошол градация чыккан, градациялык документация чыккандан кийин гана комиссияга келет. Жер кодексинде баш ийесиздерби? Жер кодексине баш ийебиз. Жер кодексинде кандай көрсөтүлгөн? Ижарага бере алабыз деп, укуктуу деп орган местного самоуправления предоставляет в пользование деп турат. Ошонун негизинде бизде дор кеңештин положениялары бар, ошол положение негизинде иш алып барабыз. Ошонун негизинде биз жерлер берилет. Эми толук кандууунан жооп ала албайм да. Жер кодексинде конкурстук негиз эң негизги приоритеттүүлүкпү? Так, если сиз суроо койсоңуз, жерди алыш үчүн атайын конкурска катышыш керекпи? Аукцион менен өтөбү? Ал мен сизден ошол үчүн тактабадым го. Отпу же пятилетка деп. Пятилетка жалаң аукцион аркылуу берилет. Макул. Анда мына ушул мэриянын астындагы парковканы кандай шарт менен муниципалдык кызмат алган? Каржы табуу үчүн. Бизде мен белгилей кетсем, бул ДПСке караштуу жер, Бишкекский парковки стоянкиге. Жок, ал кандай тийиштүү деп атпайсызбы? Жер кодексте белгиленип турат. Мамлекеттик менчикте болбогон, жеке менчикте болбогон нерсе бар, муниципалдык менчикте белгиленет. Жер кодексинде. Ошол азыр эми макул түшүндүм. Кыскача эми убакыт чөйбөйлү. Ушул жерди мэриянын астындагы парковканы парковки стоянки предприятиясы кандай шарт менен алган? Так, маалыматтын азыркы учурда жок экен. Кечиресиздер. Мүмкүн болсо мен сизге толук маалыматты кагаз түрүндө жазып берейин. Кандай сиз ушул ишканага карай турган жерди кандай шартта өткөндүгүн билбейсизби? 45 парковка бар экен Бишкекте. Ошонун баары ушул шарт менен өттү? Жер кодексине ылайык кеттиби? Жер кодексине ылайык. Ар бир конкурстук негиз менен алдыбы? Ар бир муниципалитеттин иши жер кодексине ылайык алып барылат. Мүмкүндө жер берилет. Ушуну мага кат түрүндө, мына протоколдошуп атат. Кат түрүндө берип коюңуз, кандай негиздеме менен өткөн. Эмне үчүн айтып атам? Бул мамлекеттик мекеме болгондон кийин мамлекеттик мекемени мындай каражат табуу үчүн, кайсы бир кызыкчылык үчүн пайдаланганга эч кимге укук берилген эмес.
мен кечээ аппарат жетекчиге айткам. Эмне үчүн дегенде бир алкоголдук бир ичимдик ичип алганда бул жерге бир кызматкер мэриянын ошол жилетин кийип алыптыр. Оозунан ак иттирип карайт чыгат да. Келген конокторго ушунчалык бир жакшы маанай менен келсең, же болбосо бир маселеси менен келсең, сени тим эле чоң атасынан калган жериндей тон менен кайрылып, сен ага карыздай мамиле кылат да. Эми элементардуу нерсе, урматтуу мэрдин орун басары, ушул маселени бир карап көңүл буруп коюңуздар. Бул биринчиси. Экинчиси, бул жерге 4 вице-мэрдин автоунаасы жана кызматтык унаалар үчүн номерлерди коюп коюптур, менчиктеп. Ал дагы ким андай укук берген, ким андай менчиктеп алган, бул да түшүнүксүз да. Эми мамлекеттик мекеме болгондон кийин ачык айкын, жөнөкөй шарттар менен болуш керек да. Буга чейин тиги эме жанагындай шлагбаум коюп койгондо ал да мыйзамсыз болгон да. Эми биринчи босогодон баштайлы. Анткени шаар тургундарына мыйзамдуулукту талап кылып атабыз. Шаар тургундары мыйзамды сакташты үйрөтүп атабыз. Элементардуу мына ушул босогону биринчи порядкага келтирели. Бул биринчи маселе. Анан экинчиси, президентибиздин жалпы эле мамлекеттин саясаты ачык айкындуулук. Ошол эле учурда ар бир мына жетекчилер отурасыздар, кызматтык бөлүм башчылары отурат. Абдан кылдаттык менен ошол бир жөнөкөй жаран шаар тургуну бир көйгөй менен кайрылса, мындай өзгөчө көңүл буруу менен мамиле кылышыңыздар керек. Анткени чоң үмүт менен, чоң максат менен алар ушул чечип берсе, ушул кызматта отурат, ушул көйгөйүмдү айтсам, ушул жөнгө салынса деген нерсе менен кайрылат да. Мамлекетке, мамлекеттик системага, мамлекеттик башкарууга эң биринчи ишеним мына ошол эң жөнөкөй кызматкерден, муниципалдык кызматтан башталат да бүгүнчү. Айыл аймактык бөлүмдөрдөн башталат. Ошол жердеги маселелер өз ордунда, өз нугунда каралып аткан болсо, мамлекетке болгон ишеним ошол жерден пайда болот. Бул эң негизги маселе. Анан дагы бир сураныч иретинде бул экинчи маселе, урматтуу жетекчилер, айрымдарыңыздар отурасыздар. Бул нерсени айтып коюш керек. Мен ушул Бишкек шаардык кеңешинин депутаты катары жалпы эле кесиптештерибиз менен биргеликте ар бир жетекчи канчалык эффективдүү иштеп атат. Ар бир жетекчи өзүнө жүктөлгөн кызматтык милдетин, функционалдык жоопкерчиликтерин кандай аткарып атат деген маселеге убактысы келгенде токтолобуз. Эмне үчүн айтып атам? Айрымдары биз телефон жанагындай справочный номерди калтырып турсуздар. Кызматтын жетекчилери, акимдер. Анан кайрылып чалсаң, такыр телефонго жооп жок да. Такыр жооп бербейт. Анда эмне үчүн ал справочныйга телефонду ушул байланыш номерди калтырдыңар? Бул биринчи ушул сиздерге кулак кагыш. Чалуу жүргүзгөндө биз бир дагы жеке маселе менен же биз өз кызыкчылыгыбыз үчүн кайрылбайбыз. Шаардыктардын маселелери, көйгөйлөр тууралуу кайрылабыз да. Ошон үчүн бизге ар бир киши добушун аманат кылып берген. Аманат деп добушту ушу кулагыбызга айтып берген. Ошон үчүн ошолордун аманатына биз кыянаттык кылбай, кайрылууларын өз учурунда, өз нугунда жооп кылышыбыз керек. Ошол учурда айрым учурда чалганда жетекчилер мындай жоопсуз калтырбасаңыздар, сураныч. Анан эми маселеге өтөйүн. Мына бизге келген кат боюнча бир 3 кат бар, ошого азыр жооп алгым келип атат. Но МТУ Орок айылынан бар да, бул жерде МТУ Орок айылынан келген. Кумарык, Жаштык, Береке, Ак Эмир, Достук, Арашан көчөлөрү да. Булар Арча Бешик конушуна туш өтүп кеткен тилкелер болгон. Бирок ошол Сокулук районунун жерлери болгондугуна карабай 2005-жылы мыйзамсыз жарандарга Ленин райондук администрациясы токтом берип, ошол жолдорду жаап атат да. Анан муну жанагы 291-токтом кылайык жер мунапысына байланыштуу. 291-ге таяп берип коюп атат. Ошо токтомдо так жазылып атат. Калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жерлерине эч кимге укук берилбейт деп атат да. Ошол токтомду да бурмалап, бүгүнкү күндө Ленин районунун акимияты тарабынан курулушка уруксаат берип, ошол жерлер жолдор тосулуп атат. Ушуга байланыштуу мыйзамсыз иш аракеттери тууралуу атайын бир чыксак, ушуга кандай жооп берип коесуздарбы азыр?
Саламатсыздар. Мурсат болсо мен бул маселе боюнча жооп берип коеюн. Бул боюнча өзүмүздөгү маалымат болгондо 2024 жылдын бир каргыш окуясы болгон. Эрт айлак көчөсүндө жана 10 жашар кызды машина менен сүзүп кетип ошонун алкагында оң жак жана сол жак болуп эки жак болуп талашкан иш чаралар болгон да. Ошонун алкагында буга чейин биз жеринен бир нече жолу комиссия уюштуруп жерине барып иликтөө тактоо иштерин жүргүзгөндө бул башкы пландын алкагында жана схема застройканын негизинде аталган жер тилкесинде участок деп белгилеп турат. Бул жерде жол деген эч кандай неме жок. Ал жерде месик азыр кааласаңыздар азыр кагаз жүзүндө месикке жоопту берейин. Кагаз жүзүндө жооп менин жанымда турат азыр. Эми бул жерден сиз менен тартышпайлы. Мен сизге Сокулук районунун ген планында жол экендигин көрсөтүп берем. Анан ушул боюнча маселени карайбыз. Сокулук районунун ген планында ал жер жол деп көрсөтүлүп турат. 2005 жылдан баштап ал жерде Ленин районунун акимияты Сокулук районунун жери болгондугуна карабай туруп ошол жерде участок кылып туруп токтом чыгарып берип атат да. Ушундай моменттер бар. Бул боюнча Ленин району менен түз иш алып барабыз. Бул кат барат. Официалдуу бизге жооп бериңиздер, андан кийин сиздер менен иш алып барабыз. Анан биз сураган суроолорго, биз жазган каттарга бюрократияны токтотуп, маселенин чечилиши тууралуу, ал жака бул жака катка мындай булгабай, так, кесе чечиле турган маселеге өтсөңүздөр деп айтам да. Эмне үчүн айтып атам? Бул жака бир нече кат жибердик буга чейин. Бирок баары бюрократиялык жооптор келип атат да. Мына достук пригородный боюнча экинчи маселе. Ошол жерде абдан көп жашоочулар бар, 1-Май районуна караштуу. Ал жерде коюп атат, ушул Манас эл аралык аэропортуна кеткен жолдо бир катар кырсыктар болгон. Ошол көчөдө жөө өткөрмө пешеходный дорожка жок. Андан сырткары трансформатор маселеси көйгөй жаратып атат да. Ушул боюнча мен 1-Май районунун акимине сунуштайм. Ушул боюнча бир жерине чыксак, бир убактысын белгилесеңиздер. Негизи эле ошол боюнча азыр кандай иштер, кандай кылып чечилет ошол? Негизи ал доступ эми бизде ушул Васильевский паркта жайгашкан аэропорттун жолунда ал деген стратегический жол. Ал жактан дагы бизге уруксат берилген эмес. Анткени ал жакта деген делегациялар өттүп, ал жакта бир дагы башынан аягына чейин бир дагы жол белгилери ушул пешеходный переход форматында берген эмес. Бирок азыр ошонун ордуна чыгып карап көрөлү. Эгерде алардын өкүлдөрүн чакырайык, бунун алдында өткөн жылы 2-3 жолу чыкканбыз ал жака. Анткени ушул автобус бир ар жагынан элдер өткөндө коопту жаратат деп бир дагы бизге да кайрылган. Ал жакта бир пешеходный переход бар, подземный. Ошонун биз ремонт иштерин азыр карап атабыз. Ал жакта кичине өйдөлүк жагында бар. Ошонун жер астынан өтүп кеткен маселесин карап, ал жакта көп жылдан бери ремонт кылынган эмес экен. Бул жылы ушул бюджетти карап, буюрса ушул ремонттун жүргүзүлөт. Эл аралык жол катары коопсуздук маселесин айтып атасыздар, бирок ошол эле жолдо бир канча айылдарда буга чейин түшкөн да. Ошол жол чырактары, пешеходдор андан ары баратканда турбайбы? Анда эмнеге аларга уруксат берилип калды? Кетпейм, ошол жактан биз кайрылганда бизге уруксат берилген эмес. Эми ушуга мен ойлойм, сиз менен биргеликте ушуну чечели. Тийиштүү кызматтарга комиссия түзөбүзбү, жерине бир убакытты белгилеп туруп кабарлаңыздар. Ошол боюнча барып жергиликтүүлөр менен чогуу чаран ушуну жеринен көрүп чечкенге аракетибизди жумшайлы. ТЭЦ-2 Ленин районуна карай бул дагы. Ошол жакта Самарбековичке эме болуптур, бул кат жолдонуптур. Анан 2025 жылды ушул титулга киргизүү маселеси каралып атат деп атасыздар да. 2025 жылы келди мына. Титулга кайсы убакытта кирет? Качан ошол жердеги ал жерде да ошо пешеход, анан светофор маселеси да. Бул качан титулга кирет, качан ушул маселени ишке ашырабыз?
азыркы күндө титулдар каралып атат да, анан кийин бул объектте бул жол светофор азыр келет деп мен айта албайм да. Бюджетте келет, акимияттар тарабынан ошо бюджеттин негизинде титулдарын бекитишет да. Азыр бюджет каралып атат. Титулдар дагы бекитиле дейт да. Негизи 24-жылы титулда каралбаган канча маселе ишке ашкан сиздерде? Ар бир райондукун караш керек да. Маалымат жок да. Ушуну ыкчам биринчи кварталына киргизип титулга тездик менен ушуну ишке ашырсак. Эске алып коюңуздар ушуну. Дагы кошумча мына урматтуу жетекчилер, негизи буга чейин башында белгилеп кеттик. Мен башка кесиптештеримде атынан айтпай эле коеюн, мен өзүм жеке ар бир жетекчи, ар бир муниципалдык кызматтын башчысы, жалпы эле орун басарлары көңүл буруп койсоңуздар, ошол кызматта кандай иштеп атат, жетишкендиктери, кемчиликтери тууралуу жеке анализ жүргүзөбүз. Бул нерсе эмне үчүн айтып атам, биздин кайрылууларыбыз, биздин суранычтарыбыз канчалык деңгээлде ишке ашып атат, канчалык деңгээлде ошо чечкенге аракет кылып атат деген маселе боюнча сөзсүз түрдө жеке анализ жүргүзүп, өзүбүздүн ыйгарым укукка ылайык процедураларды, ишмердүүлүгүбүздү алып барабыз да. Анан негизи биз сиздер менен мына аткаруу бийлиги, муниципалдык кызматтын жетекчилери бир максатта, бир багытта жалпы кызыкчылыгыбыз шаарыбыздын өнүгүүсү, мамлекетибиздин өнүгүүсү үчүн мындай кызыктар адамдарбыз да. Сиздер менен чогуу биргеликте буюрса ушуну ишке ашыралы. Анан депутаттар, анан биз аткаруу бийлиги деп бөлүнбөй, чогуу чаран көйгөйдү чечкенге жалпы аракет кылалы. Ушул кызыкчылык баарыбыздыкы шаар үчүн болуш керек. Дегеним, мисалы жакшы иштеп аткан жетекчилерди биз жакшы азамат экен, баракелде кылган аракеттеринде майнап чыгып атат деп аны да баалап кетебиз. Мисал үчүн мен буга чейин жаңы кирип атабыз, жаңы таанышып атабыз. Бирөөңүздөр жөнүндө жаман оюбуз жок, бирөөңүздөр жөнүндө бир тескери пикирибиз жок. Мисал менен белгилеп кете турган болсок, жакшыны жакшы деп эле айтабыз да. Ушул жерде мен ыраазы болуп атам. Мына муниципалдык баниялар боюнча жетекчиси келиптир, абдан жакшы эффективдүүлүктү көрсөттү. Бизге тааныштырып, ишмердүүлүгү жөнүндө ачык айкындуулук, ошол жердеги коррупция боюнча бир катар маселелерди бууптур да, чекит коюп, муниципалдык кызматтагы муниципалдык ишкананын эң алдыңкыларынан болуп, бул кирешесин өнүктүрүп атат, өстүрүп атат да. Мындай жетекчилерди дагы биз белгилеп айтабыз. Жакшыны жакшы деп айтабыз. Кемчилик кетирип, тоготпой, кимелең, эмнелең деп мындай кол шилтегендерди аны дагы өзүнө жараша жоопту беребиз да. Ошондуктан мен сиздер менен суранам, ушул багытта чогуу чара ынтымакта бөлүнбөй шаарыбыз үчүн кызмат кыла берели. Чоң рахмат.